Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Жаңы жылда жаңы роликтен кирип атабыз. Жаңы ролик көптөгөн менин комментарий жазуучуларым айтышты эле да. АКШ жөнүндө айтып бергилечи деп. Башка бир комментарий жазуучулар айтты эле да, ошо АКШнын бүт дүйнөнүн ыплас кири нерсесин ушулар жөөттөр менен эле Америка жасайт деп, ошол боюнча ушундай кандайдыр бир пикирин калтырышты эле. Башкалар айтты эле, эл журт АКШ кайдан келип чыккан, эмне болуп чыккан билбейт экен, эмгичекти ошо кичине түпкү жерин айтып бербейсиңерби дейт да. Анан мейли деп көптөн бери АКШ боюнча материалдарды жыйнап окудум. Эми өзүмдүн пикирим түзүлдү АКШ боюнча. Албетте ошо өзүмдүн пикири түзүлгөндөн кийин бул деген көп башка, эгерде силер мисалы үчүн АКШ боюнча фактыларды окуп, китептарды окуп, алардан кандайдыр бир пикир алсаңар, кээ бир учурда айырма болуп кетиши ыктымал. Ошон үчүн кошумча дагы материалдарды окуп койсоңор жаман эмес болот деп ойлойм. Андай эмес өтө эле. Эми АКШ деген өзү бул деген абдан көп жыл мурда пайда болгон Гондвана, Лавразия материктери бөлүнгөндө ушундай пайда болгон материк. Бирок ал материкке биринчи жолу алгач адамдар ушул 25 миң жыл мурда көчкөн дейт. 25-22 миң жыл мурда ошо Алтай тараптан ошо биздин баягы туугандарыбыз, биздин генетика боюнча аябай жакын болгон кишилер ошо Берингов булуңу аркылуу өтүп, ошол кезде катуу кыш болуп, бүт дүйнө жүзүнүн жарымына чейин муз каптап, алгачкы адамдар жашап ал кездерде, анан ошол адамдар деңиз тоң болуп кетип, үстүн муз басып калган да. Ошол муз менен Берингтен өтүп кетишкен да Америка Башкы Штаттарына. Өтүп кетишип туруп, кээрлери калып калган, кээрлери ушул Американын жээги менен барып туруп, Антарктидага жакын калышкан да, аяка чейин барышкан. Анан негизи ушул калктар, элдер көбүнчөсү ошо 3 түрү барыптыр. Элдин 3 түрү, бирөөсү африкандар, мисалы үчүн баягы африкандардын мурду тешиги чоң болот, ошо алардын баягы эриндери калың болот, ушундай да, өзү баягы чачы тармал болот, ушундай. Азиаттар, ушу Алтай азиат европейттер, бул баягы классикалык индейстер деп көрүнгөндөр. Анан полинезиялыктар, ушул 3 мындай топ кишилер барып ошо Беринг аркылуу бир нече жолу өтүп, Америка континентине өтүп кетип атышты. Ошол жерден кандайдыр бир отурукташып, акырындап жашап атышкан да. Анан дагы бир 25 жыл мурда, 25 миң жыл мурда деңиз аркылуу дагы полинезиялыктар барган Америка Башкы Штаттарына чейин. Алар деген баягы кичинекей ошо кайыкча жасап алып, же болбосо 2-3 мындай устунду бир байлап туруп, үстүнө отуруп алып туруп, ушун эме океанды кезишишкен да. Алар деген ошентип акырындап сүзгөндү үйрөнүп, океандан, штормдордон, баягы киттерден, акулалардан кандайдыр бир коргонуларды таап, же аман калып, кимиси жоголуп кетип, кимиси аман калып, ушинтип акырындап ошо чоң баягы ар кандай аралдарды басып алат. Анан акырындап Американын баягы түштүк тарабына чейин бара башташат да. Ошолордун да издери калды дейт азыркыга чейин. Анан дагы ошо эгерде карасак, кайсы гендер көбүнчө Америка Башкы Штаттарына кетип калды. Негизи ошо Беринг булуңу аркылуу Америка Башкы Штаттарына табылган гендер бул деген негизи A2, B2, Сибирь B, Сибирь S, Сибирь D, S4, D4 деген ушундай гендердин кандайдыр бир ошо гаплотиптери көчүп барыптыр да, көчүп барып туруп, ушул жерде отурукташып туруп, булар деген бизден абдан көп жыл мурда бөлүнгөн ушундай туугандар болуп калат. Бизге каныбыз, баягы ата бабаларыбыз бирок бүгүнкү түзүлүп калган генетикалык түзүмдөрүбүз аябай катуу айырмаланып кеткен да ушул кезде. Негизи ушу бир индейстер тобу, мисалы үчүн Канадага келип отурукташкан. Алар 10 жылдан бери генетикалык өзгөрүүлөр болуп атыптыр. Ошо кандай гендер болуп келсе, ошол гендер эмгичекте сакталып келатат да. 10 миң жыл ушул бир эле эл ушул жерде жашайт да, мисалы үчүн ошо Канада боорунда. Негизи кандай кишилер болчу алар? Ошо бир нече миң жыл мурда
ушундай кишилер болчу. Бүгүн алардын гендери баягы курыкандарга жакын, эскимосторго, инуиттерге, чукчаларга, лоровитландырга да. Анан албетте баягы якут сахаларга жакын ушундай алардын гендерине жакын. Памор, Приморье ошо жашаган кишилердин гендерине жакын, ошолорго окшош да. Полинезиялыктардын гендерине жакын. Эмчекте ушундай кебетесин карасаң, эми биздин эле кебете да, биздин эле баягы урпактарыбыз. Анан Америка континентине келгенде эле ал калк элдер тез эле мегафаунаны жоготуп салышты да. Мурун деген Америка континентинде ушундай мастодонт деген баягы пилдер бар болчу. Негизи ошол чоң мегатерий деген ошо килейген да, жалкоо деп, ленивец деп коет, ушундай жаныбар бар, ошондойлор бар болчу. Авокадону жешкен, авокадо ошо өзгөчө, ал ушул айбан үчүн өсүп, жана эволюциядан өтүп пайда болуп калган ушул чөп да, баягы мөмө. Ламалар, альпака, гуанако, викуньялар толтура ушундай. Анан америкалык арстан деген бар болчу. Анан глиптодон деген толук броня менен бекитилген ушундай аябай катуу, мындай чоң 600 килограмм, кээ бир учурда тоннага чейин жеткен ушундай жаныбарлар бар болчу. Тапир, муравьиттер эми азыр эмчекте калды, леопардтар калды, пумалар калды. Ушулар чоң мегафауналар жоголуп кетти. Анткени ошо биздин мындай туугандар Беринг пролектеп өткөндөн кийин көп жылдан бери, ошо миңдеген жылдар бою ушул жаныбарларды аңчылык кылып, өлтүрүп, алардын сөктөрүнөн кандайдыр курал жасап, же болбосо кооздуктарды жасап, алардын этин жеп, ушинтип күн көрүп келишиптир да. Анан акырында адам ошо тобу, индиялыктар деп коебу, алар ушул жаныбарларды жок кылды да, ушу континентте. Банын издери эмчекте табылып атат. Геологдор казса 10 миң, 20 миң мурунку ушундай кадыр оттун жанынан ошо чоң жаныбарлардын сөөктөрүн, баягы мүлжүгөндүн издерин, баягы сөөктөн жасалган аспаптарды, буюмдарды таап жатышат да. Анан акырындап Мезоамерика түзүлө баштайт. Түштүк Америкага жака түшүп, америкалыктар акырындап аякта цивилизацияларды пайда кыла баштайт да. Ал цивилизациялар Отоми, Тольтектер, Наскалар, баягы Миштектер, Паме жана башка Майя, Сапотек, Өлмек деген цивилизациялар кура баштайт дагы. Ал цивилизациялар укмуш боло баштайт. Кандайдыр аякта математика, жазуу, аякта баягы астрономия иштелип чыккан, физика иштелип чыккан. Анан ал нерселер акырындап баягы бири-биринен копияланып, бири-биринен баягы мураска алынып атып, ар кайсы цивилизациялар бири-бирин алмашып, ушинтип аябай кайнап отурган нерсе болот да. Бул деген азыркы Калифорния, Мексика, Гватемала, Панама ушул тараптарда. Ушул баягы мисалы үчүн Тольтектер ушундай килейген сөлөкөттөрдү жасачу да. Бул деген бир 2000, 3000, 4000, 5000 деп айтылат да азыр. Ушул тегерегинде 5000, 7000 жылга чейин биздин ошо азыркы күндөн артка санаганда ушундай нерселерди жасашчу да. Анан Тольтектер ушундай баягы сөлөкөттөрдү аябай чоң дыкаттык менен, чоң устачылык менен жасашчу да. Ошол нерсе килейген ошо сөлөкөт таштардан. Ошо эмгичекти таң калтырат да, барып карасаңар. Андан кийин Өлмектер деген элдер болгон да. Алар деген ушундай сөлөкөттөрдү килейген баштарды жасашчу. Баштарды жасап, шаарларды курушчу. Азыркы кезде джунглерлерди карасаң, шаарлар көрүнбөйт, бирок акыркы эле жылдарда, ошол 2024 жылы баягы окумуштуулар атайын георадарларды колдонуп туруп, георадар менен джунглиден учуп койсо, самолеттор менен атайын, алар деген ошол жерден 300гө чейин шаар табышты. Джунгли арасында шаар калдыктары калды. Ушундай таштан жасалган, мындай 4 буруштуктуу үйлөрдөн турган же имараттардан турган ушундай кадыр мурунку шаарлардын издери да. Толтура ошол жерде аябай көп ушундай шаарлар курулуптур дагы, джунгли аларды жутуп кетишиптир да. Элин да жутуп кетишиптир. Көп сөөктөр табылып атат, бирок мисалы үчүн бир нече ушундай индейстердин цивилизацияларын ачса, дагы бир нечелер 300-400дөн ашык шаарлары ачыла элек да. Мындай карай элек элдер барып казып көрө элек аны джунглилердин арасында. Өлмектер кантип ушул баштарды базальттан жасашкан, эми Кудай билет да. Бул аябай катуу материал, аябай мындай тим эле
мындай ага атайын аспап керек. Бирок европейлер Америкаларга келгичекте бир да темир аспап табылган жок да. Булар деген темирди билишкен, бирок колдонушкан эмес. Темирди ширетип чыгарып туруп, андан оюнчук жасашкан. А бирок андан эч качан мындай кандайдыр бир ас темир тарсак, аспап, баягы кетмен эчтеке ушундай жасашкан жок да. Баары баягы тактай менен эле таштан жасашкан. Тактай таш же көп учурда сөөк. Жан жаныбарлардын же адамдардын сөөктөрүн колдонушкан. Ушундай нерсени жасашкан. Анан көрүп атасыңарбы, абдан мындай дыкаттык менен баягы башын жакшы жасашты. Бирок өлмектерди көбүнчө азыркы кебетеси боюнча, эгерде ай дүйнө жүзүндө кайсы элдердин ушуну кебетеси ушундай деп айтса, бул деген баягы экваториалдар менен африкалыктар менен ушу Алтай элдеринин аралашмасында да, мисалы үчүн ушу уйгур, араб, ошол эле биздин баягы кыргыз, казак, ошол эле баягы африкандардын мисалы үчүн ушундай эриндери чоң, мурдулары бучук, көздөрү мындай бакыраган, ушундай балпак, баштары балпак ушундай адамдар ошол тараптагы адамдар менен окшош экен да. Бирок өлмектер боюнча дагы аябай аз маалымат да. Анан Теночтитлан ацтектер цивилизациясы түзүлгөн. Бул цивилизация мындай кандайдыр айтканда кичине салмактуураак да. Буларда салттары да болгон, ишенимдери да болгон, шаарлары да курулган, астрономия болгон, жазуусу жакшы мындай өлмектерден алынган деп айтылат да. Ацтектердин армиялары болгон, мамлекеттик түзүмдөрү болгон, мыйзамдарды чыгарышышкан, мыйзамдар китептери болгон. Ошондой кандайдыр аябай татаал азыр Европадагы ошо 5000 3000 мурдагы түзүлгөн цивилизацияларга окшош аябай ушундай цивилизациялар жаралган да. Ацтектер Теночтитлан деген жана башка ушул шаарларды курушкан. Ар кандай баягы мисалы үчүн алардын башчылары ушундай алтындан жасалган, кандайдыр бир нефриттен жасалган, жана башка ушундай кээ бир учурда калайдан жасалган, жезден жасалган ушундай кандайдыр бир кооздуктарды тагынышчы. Аялдары да эркектери да ушундай сырга тагышчы. Алар деген мисалы үчүн чинампа деген нерсени ойлоп табышкан. Азыркы мисалы үчүн жаңы стартаптар чыгып атат ушул Кыргызстанда да, башка ушул жер жүзү боюнча. Бул деген вертикалдуу гидропоникалык фермалар деген. Гидропоникалык фермасы бул эмнеси да? Мисалы үчүн азыр байкасаңар, ошо астына балыкты жашатып коет, анын үстүнөн баягы чөптү өстүрөт да. Чөптүн тамыры сууда калкып агат да, сууда калкып кагып туруп, суудан керектүү материалдарды, керектүү баягы пайдалуу заттарды түзө алат. Балыктар болсо баягы өзүнүн жашоосун өткөрүп, суу ичинде тамак жеп, чычып, жашап, өзүнүн кандайдыр бир органикалык калдыктарын калтырса, ошо өсүмдүктөр аларга ошол калдыктар өтө жагат да. Алар ошону соруп алышат суу менен, тез өсүшөт, тез баягы мөмө беришет. Анан бир эле учурда балык менен эле ар кандай баягы чөп чарыларды өстүрүп алса болот да, ошол мөмө жемиштерди. Анан ушуларды 2-3 миң мурда эле ушул эле ацтектер таап алышкан. Ацтектер өздөштүрүшкөн Мезоамерикада. Алар ушинтип баягы чоң сууларды алып, же болбосо баягы көлчүктөрдү, ушундай көлчүктөрдүн үстүнө чинампа курушчу да, ушундай баягы калкып жаткан тактай же чөптөрдүн үстүнө ошо жерди салып, жерди бекитип, ал жердин үстүнө чөп чар, баягы ар кандай мөмө жемиштерди отургузуп, бүгүнкү биз жеп аткан үстөлүбүздүн үстүндөгү 70% мөмө жемиштер ушул ацтектердин мөмө жемиштери да. Ошо испанецтер Америкаларды басып алганда Европага жиберип, Европада бир нече жылдагы ар кайсы өзгөрүүлөрдөн өтүп, анан бизге жеткен мөмө жемиштер. Мисалы үчүн чөлүңөрдө турган картөшкө, ошол жүгөрү, ушул мисалы үчүн эле помидор, томаттар, ушу бүт баары ушул ацтектердин тамактары да, ойлоп тапкан баягы өстүргөн тамактары. Булар деген ушуларды ушинтип өстүрүшчү, тамырлары баягы жерден өтүп, чөптөн калкып жаткан чөптүн астынан баягы тешип өтүп, сууга чейин жетчи, суунун ичинде болсо балыктар, ар кандай жандыктар жашачы да. Ушунун жардамы менен булар деген 6-7, кээ бир учурда 12 ушундай урожай алып койчу жылдын ичинде. Албетте бул деген аябай мындай кандайдыр бир түшүмдөрдү көбөйткөн технология болчу да. Ушул чинампанын аркасы менен аябай чоң цивилизация куруп, ушул түшүмдүүлүгү аябай жогору болгондуктан бир нече ошо адамдарды
өстүрүп шаарлар ичинде пайда кылып аларга тамак бергенге жөндөмү бар болуп ушулар чоң цивилизацияны куруп ашкан. Анан майя деген да жаныкында цивилизациясы болгон. Анан көп учурда ацтек менен майя цивилизациясы бири бири менен атаандашып, кээ бир учурда согушуп, кээ бир учурда ушундай тирешишкен да. Майя 1000 шаары бар. Тикаль, Теотиокан, Мехико деген 1000ден ашык шаарлар бүгүнкү ушу Мехиконун джунглилеринде, тегерегинде табышты. Ошол эле георадар менен да. Ал шаарлар аябай көп да. Баягы ар шаарлар ушундай баягы өзүндө чиркөөлөрү бар, өзүндө мындай кандайдыр бир административдик түзүмдөр, имараттар, жалпы эл жашоочу имараттар ушундай толтура да. Анан ошол Майяда өзүнүн жазуусу бар, өзүнүн кандайдыр бир, мисалы үчүн ошо Кипу деген жазуулары бар, ацтек майяныкына тең. Ал деген Кипу деген жазуусу баягы жиптерди түйүндөрдүн саны менен ошо ар бир тамганын мааниси берилген болчу да. Анан ушундай жазуулары керек болсо көп учурда аябай жакшы маалыматты сакташчу. Анан албетте мисалы үчүн Майяда өзүнүн баягы желдеттер болгон да. Желдеттер мисалы үчүн ошо бүркүт жана ягуар деген баягы арстан да, кабланы. Мисалы үчүн дүйнө жүзү боюнча эң күчтүү мышыктардын өкүлү ушул ягуарлар болот. Аябай күчтүү, адамды башынан тиштей калып эле көтөрүп ташып кетет да, ошондой тез. Ошондой алардын ошол кабландын Түштүк Американын кабланын ошо элесине, урматына булар ушундай баягы аскерий түзүмдөрдү түзүшкөн. Алар деген баягы тактайдан кылычтар жасашкан, кылычтардын ортосуна ушундай баягы обсидиан ташынан, вулкан айнегинен ушундай айнектерди коюшкан дагы. Ошол курал мисалы үчүн испанецтер менен согушканда, испанецтерди аябай коркуткан да. Анткени бир чапканда аябай катуу мындай жаракаттарды кетирүүчү, ал жаракаттар аябай баягы мындай инфекция кирип, аны дарылаш, аны жабыш, аябай канды токтотуш аябай кыйын болчу. Ошон үчүн ушул ягуар аскерлери менен кагылышканда аябай чоң мындай жапа чексе болор эле да, ушундай. Анан алардын жанында дагы ошол бүркүт аскерлери бар болчу да. Бүркүт аскерлери булар деген баягы жеңил аскерлер деп эсептелинген. Алар атайын ошо атыл деген мындай тактайдын жардамы менен ага, мисалы үчүн ошо найзаны сагып, атыл жардамы менен ошол эле кол менен ыргытылган найза бир 25 метрге чейин эң көп учса, атыл менен ыргытылган найза 50 метрге чейин уччу. Жана ошо анын да кинетикалык күчү 2 эсе көп болчу да. Ушулар аябай мындай тез чуркап, ушундай плащтарды кийип, баягы бүркүттүн чөлөкөтүн жасаган мындай башкап кийип, ошундай аябай ушу майя цивилизациясынын бекем мындай жоокерлери болчу да. Анан азыркы күнү ошо майялар эмгичекте тирүү бар, калкы азайган жок, кырылган жок. Анткени ошо христиандар басып келгенде, ошо католиктер, испандыктар, алар аябай катуу ушу өзү Испанияда жана Римде катуу талкуулоолорду кылышкан. Мисалы үчүн алардын ою боюнча кара терилүү ошо африкалыктар, алар жансыз деп эсептелинген. Ал эми индеецтерде болсо булар жандуу. Эгерде христиандык динине өткөрсө, анда бул ак адам менен укугу тең деп чечимге келишкен дагы. Келип туруп биринчи кырып киришкенинде индеецтерде. Анан кийин алар тескерисинче аларды кырбай, үйрөтүп, алар менен баягы оокат жасап, мындай кулдукка жарабайт экен индеецтер, иштей албайт экен. Ошон үчүн кулдукка баягы эле африкалыктарды алып келип, индеецтер менен болсо ар кандай баягы аскерий түзүмдөрдү түзүп, алар менен алардын аялдарын аялдыкка алып, аларды үйрөтүп, мектептерден окутуп, ушундай кыла башташкан дагы. Ошон үчүн Түштүк Американын индеецтер кырылган эмес, эмгичекте тирүү жашап келатышат. Бирок бүгүнкү күнү таза индеецтер аябай аз калды деп эсептелинет. Анткени баары тең ошол эле баягы африкандыктар менен аралашып кетип, сампо деген ошо адам түрүн жаратып, көптөр болсо испанецтер менен аралашып кетип, креол жана башка ошо метис адам түрлөрүн жаратып, ошол баары тең метис болуп кеткен дейт да. Негизи эмгичекте тирүү ушунусу сүйүндүрөт да.
Ошо мисалы үчүн Пакачутек деген Куско деген империясы дагы бар болгон Мезоамерикада. Мачу Пикчу деген мисалы үчүн ошол туристтик жер бар, шаарлар бар. Ошону испанецтер буларга жеткен жок, билген да жок. Ошон үчүн талкалаган да жок. Ошону кийин ачканда дагы жаңы ошол европейцтер тийбей койушкан да талкалабай. Толук кандуу бүт-бүтүн ушундай ошо Куско империясынын Чилиде Пакачутек Юпанкинин кечуа тилинде сүйлөшкөн ошо индеецтердин шаарлары сакталган да. Ушунун бир эгерде акча мол болуп, бизнес жакшы болуп, ден соолук жогорку деңгээлде болсо, ар бир ушу биздин жараныбыз мүмкүн болсо силерге да тилеп кетем, барып карап келсек болот да. Бул жерде аябай сонун нерселер, мисалы үчүн ошол көп кырдуу таштар бири бирине жабышканда ошону көп адамдар ишенбей калат да, ушуну кантип эле адам жасасын деп ишенбей калышат да. Анан инкалар империясы баса ошол Куско империясынын алар деген ушул бүт Чилини, бүт Кордильер Андыны ушундай кечишкен, жээгин кечишкен, ошол Тынч океан ал жээги боюнча ошол чоң империя курушкан да. Анан эмгичекте ошол инкалардын кечуа тилинде сүйлөгөн индеецтер бир топ аман калышты, тирүү өзүнүн күнүн көрүп атышат. Аларды испанецтер бир канча кырды эле, бирок баягы аягына чейин кыра алган жок. Кырганга да мындай кандайдыр аларга буйрук түшкөн жок да, борбор Европадан, хандыктардан, падышалыктардан. Ошон үчүн эмгичекте тирүү. Анан от жергечилер деген бар. От жергечилер бул деген Американын эң түбү да. Америка түштүк Америка континентинин эң түбүнө чейин жетишкен. Ошо баягы 25-10 миң жыл мурда ушу биздин баягы туугандарыбыз жетип туруп, ушул жерге чейин жетип, ушул жерден анан отурукташкан, бул жерден жапайлашып кетишкен, өтө аябай жапай адам болуп калышкан. Анткени бул жерде жашоо абдан оор. Тамак таксаң эле болду, тамак таап эле ошого эле ыраазы да. Анан ушундай көрүнүшкөн алар. Баягы европейлер келгенде акыркы от жерчилер ушундай болушкан. Алар деген -45 суукта баягы жөө бут менен, мындай жылаң бут менен чуркап жүргөн адамдар да, ушундай отту билишкен. Бирок анан Түндүк Америкага чыксак, Түндүк Америкада ошол апачилер деген эл пайда болот. Апачилер бир нече ошо штаттын ичинде Американын негизи континенттин ортосунда болушат. Апачилер аябай мындай кызуу эл болушкан, аябай баягы америкалык, европалыктар келип туруп ушул жерлерди баса баштаганда эң биринчилерден болуп катуу каршылык көрсөтүшкөн, согушушкан европалыктарга. Ошон үчүн апачилерди мисалы үчүн Францияда хулигандарды апаш дешет да. Ал эми баягы Америка армиясы мисалы үчүн вертолеттто аябай каардуу жакшы курал бар, вертолет Апач деп коюшат да. Апач жакшы вертолет, аябай эффективдүү. Анан бул индеецтердин урматына айтышкан да. Булар деген европейцтер бир нече жыл аябай катуу кырышкан да. Өзүнүн жеринен куулаганга аракетти салышкан. Бир нече жолу ушул согушка катышкан. Команчилер бар. Булар дагы апачилердей эле, алардын туугандашып кеткен эли, бирок бири-бири менен аябай баягы тирешчи. Булар да европейцтердин сазайын белгенер. Бүгүнкү күнү ошо жок болуп кеткенге жакын тукумдар бар аралашкан европейцтер менен, бирок негизи ушул эл да кырылып кетти. Мохоктор азыркы ошол Нью-Йорк же башка тилде айтканда Могавктар, алардын аты менен ошол Томагавк деген сөз келип чыккан да. Томагавк дагы негизи европейцтер жасап келишкен. Индеецтер эч качан ошо өзүнүн темирден жасаган томагавктар жок болчу. Аларда экспантондук томагавктар бар болчу. Бул деген баягы ташты, обсидианды, айнекти, баягы вулканикалык айнекти эгерде жыгачка бекитип койсоң, ошонун экспантондук томагавктар бар болчу да. Анан эми кийин европалыктар келип, буларга темир алып келип, анан соода кылып баштаган да. Силерге темирден томагавк кереги жокпу деп, темирден ушу мохоктордон баштап томагавктарды алып келе башташкан да. Анан албетте ошо мапучилер бар. Алар эч качан бир да европалык элге багынган эмес. Согушушкан. Алар боюнча мен бөлөкчө бир видео жасагам. Гальварино ушундай эр азамат боюнча, баатыр боюнча. Булар эмгичекте өзүнүн күрөшүн токтото элек. Эмгичекте азыркы колониалдык болуп бүткөн жаңы мамлекеттер түзгөн европалык башка баягы тукумдар башкарган мамлекеттерде, ошо Чилиде
дагы эле Аргентина, Чилиде каршылык көрсөтүп жатат. Баягы жергиликтүү ошо администрацияга өзүнүн укуктары үчүн согушуп бүтө элек да. Анан полинезиялыктар эми булар деген маори калкы, таино калкы, мисалы үчүн Колумб Американы ачкандан кийин таино калкы толугу менен кырылган да. Ошо негизи ушул Самуи деген аралдын эли, Рапануи бул деген Пасха аралы деп атап коет. Ошо Турхиер дал ошол жерге барып келген да бир кездерде 20-жылдын башында бир ушундай натуралист. Ушул мисалы үчүн маорилер жана Мариори деген элдер бар болчу. Ушул Жаңы Зеландияда, Австралиянын тегерегинде маори эли кырган акырында. Негизи маори эли ушул полинезиялыктар, алардын түпкү жери Тайваньдан келип чыккан. Ошо бүт баягы Тынч океанияны ошо басып алган эл да, укмуштай согушчул эл. Вайтанги деген келишим түзүп алып, британиялыктар менен өзүнүн укуктарын жоготкон эмес, бирок азыркы талапта кайра өзүнүн укуктары үчүн күрөштү жандандырып атат. Анткени азыр жаңы өсүп келген муундар, баягы европалык муундар ошо Жаңы Зеландияларда жашашкан. Акырында буларды кайра алдаганга аракет кылып атышат да. Анан Иракездер конфедерациясы деген бол Гурон кыргыны деген нерсеси менен эсте. Иракездер конфедерациясы ушу Канада тарапта пайда болгон элдер. Алар деген аябай баягы Иракез деген өзү узун үйдүн элдери деп которулат. Анан ушул алгачкы жолу индейстер биринчи Гурон менен аябай катуу кагылышып, кырып бири-бирин, Гурон элин кырып салып Иракездер акырында аябай баягы кичине эсине келип, элдер менен тегеректеги уурулар менен сүйлөшүп, биригип, чоң ошо Америкада конфедерацияны түзүшөт, Иракездер конфедерациясын. Жана ушул конфедерациясы ушунчалык өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөткөндөн кийин андан Канадада ошо мурунку түзүлө электе, жаңы түзүлүп келаткан Франциялык королдуктун аскерлери аябай ошол таң калат, багынат жана алар менен бирге ушундай кандайдыр бир аскерий биримдик түзөт да. Ошол франциялыктар биригип Иракездер менен анан англиялыктарга катуу каршылык көрсөтүп туруп, акырында ушул мизин кайтарышат англиялыктардын Түндүк Америкадан. Анан бир аз эле калат да ошол Иракездер өзүнүн мамлекетин түзгөнгө. Бирок бир нерсеси жетпей, азыр Иракездер бар, бирок саны аябай аз. Бирок кырылып калган да ошол согуштарга катышып атып. Анан негизи Иракездердин эки ушундай кандайдыр бир тарыхый инсаны бар, Денагавида менен Хайнавата. Ошол ал боюнча жомок да бар, өзүнүн ар кандай баягы эпостор да бар. Ал эпос боюнча ошол Денагавида менен Хайнавата акырында түшүнүшөт, баягы Иракездер менен Гурондордун ортосундагы ошол согуштарга күнөөлүү бул деген баягы адамдын өзүнүн баягы ыплас сезимдери, кандайдыр бир адам деп эсептешет, аны Атартаха деп атап коюшат. Анан ошол Атартаханы жеңиш үчүн бир нече индейстерди, ошол Иракездерди бириктирип, каршы күрөшкөнгө үндөшөт жана биримдикке үндөшөт да. Ошол эки Денагавида менен Хайнавата боюнча эпос, мисалы үчүн ошо Советтер Союзунда чыккан Америка боюнча бир нече ошол литература булактарында бар. Ал эми дүйнө жүзү боюнча негизи алар боюнча аз киши билет экен да. Денагавида менен Хайнавата мисалы үчүн биз үчүн ошо Манас Семетей Сейтек болгондой эле эпос да, булар Иракездер үчүн. Ушундай аны өзгөчө бир видео чыгарбасам айтып берип ушу жомогун. Анан Делавер магикандар бар болгон ушул Америка штаттарында. Алар азыркы ошо мохоктор менен бирге Нью-Йорктун жанында жашашкан да, Манхэттен жана. Мисалы үчүн Манхэттенди голландыктар индейстердин сатып алып атканда, анан индейстерге бир бөтөлкө арак үчүн сатып алат дагы. Анан бир нече баягы бир алакан алтын сыргалар же бусалар менен сатып алышат дагы. Анан индейстер ойлошот, могу жерди кантип сатып алат бул европейцтер? Ким жерди сатып ала алмак эле деп баягы өзүнүн мээси жетпей коюшат да ошо Делаверлердин. Анан ал мисалы үчүн ошо мохоктордун ушу индейстердин жерин алып алгандан кийин, анан ошол жерден чептерди кургандан кийин,
Анан индеецтер кайра өзүн келип бияка аңчылык кылабыз, ата-бабаларыбыз аңчылык кылган десе, атып салгандан кийин аларды анан ошондо ошол саткан индеец башчысы, вождь келип ыйлайт да, түй ата, мен ката кетириптирмин деп. Мен ката деп ыйлайт да, мен ката деп кыйкыргандан кийин анан ошол голланддыктар анын мен ката деген сөзүн угуп алып, эми биз бул аралды Манхэттен деп атайлы дейт да. Манхэттен индейче, тилче бүт ушул биздин туугандар индейцтердин тили окшош кыргыз тилине. Алардын албетте көп сөздөрү окшош. Каяк деген жана башка ушу бир нече сөздөр бар. Эне, ата деген сөздөр. Анан менин катам деген сөз дагы Манхата деп айтылат экен да. Анан Манхата деп уккандан кийин голланддыктар Манхэттен деп өзүнчө тилине буруп алгандан кийин анан азыр Нью-Йорктун ушул жарым аралы Манхэттен деп аталат да. Ошону билиш бир да өзгөчө кызыктуу нерсе да. Ошо бизге да сабак, мисалы үчүн. Анан Пауни деген индейцтер да болгон. Канаданын өйдө жагында. Аякта аябай сук, аякта бизондор эле жашашкан. Анан ошол Пауни индейцтер аябай баягы бир кездерде жашоосу өтө кыйын болгон да. Алар Паунилер негизи ошо көп кырылган, алгачкы кырылган индейцтерден болгон да. Мисалы үчүн ошол Паунилерде патлач деген адаттары бар болгон. Патлач деген адаты аябай начар адат да. Бул деген эмне? Бул деген биздин кыргыздын тойлогонго окшош. Мисалы үчүн ошол индейцтер бир эки уруусу болгон, ошол Паунинин экөөтөн кырылып кеткен. Аны ошол канадалыктар, алгачкы ошол француздар көрүп айтып беришкен да. Француздар келип ошол кездерде Канадада аябай көп баалуу кандайдыр бир териси бар жаныбарлар көп болчу да. Ошол эле кундуздар, ошол эле баягы суу кундуздар, суугундар да, мисалы үчүн боберлордун мехи аябай кымбат болчу Европада. Боберлордун мехи менен мисалы үчүн Британиялык флоттун баасы бир 6-7 миң бобердун мехи болчу да. Ошон үчүн алар ошо бобердун жүнүн терисин табабыз деп компанияларды уюштурушкан. Бир нече компания Европада уюштурушкан. Баягы West End компаниясы, Ostend компаниясы деп, анан голландиялык, португалиялык, англиялык компанияларды уюштуруп туруп, франциялык компания уюштуруп, алар ошо Колумб ачкан Американын түндүгүнө барып, ошо кундуздарды атып, ошо жасап атканда алар ошо бир патлач деген салтын көрүп калат да Паунилердин. Паунилер мисалы үчүн ошо патлач салтында бир уурунун башчысы келет, экинчи уурунун башчысына конокко. Анан коноктошот, тамак жешет, ойношот, жыргашат. Анан акырында баягы кой, мен куру келген жокмун деп, баягы кошумча ошо гидтерди жана башка кандайдыр бир мындай белектерди алып келип жайнатып берип салат да. Белектер баягы албетте кундуздардын терилери, эт сүрсүтүлгөн жана башка ошондой сыяктуу. Анан экинчи кой мен уят болбойн деп, анан ардылда баягы той кел эми сага конокко барайын деп, конокко келип, кайра ошо той өткөрүп, жыргап, ичип, жеп, ошо баягы кымыздай нерселерди ичип, ачыткы жана европейцтер келип арак берип, арак ичишип, анан ошо бири-бирине кайра ошол белектерди берип, ушинтип кечке бир кыштын ичинде бүт бири-бирине белектерди берип атып, тойлоп атып, тамак аштарын баарын жоготуп салышат да. Анан ачкачтыктан өлүп калат эки эл тең. Катуу сукта эки эл тең ошо бири-бирине понт көрсөтөбүз деп атып, мактанабыз деп атып, кыйынбыз, мына кара мен кыйынмын, жок мен кыйынмын, жок менин белегимди ал, жок менин белегимди ал, жок мен керек болсо конокко акыркы мыйманга акыркы тамагымды берип салам, жок мен тамагымды берип салам деп атып, анан ушул эки эл байкап жаткан француздардын көзүнчө бири-бирине белектерди берип, понт кылып атып, понт акчадан кымбат деп коет, ошо понтторду кылып атып, акырында кырылып кетет да. Анткени бүт ресурстардын баарын ошо понтторго кетирип салышат да. Ошо патлачты көрүп, анан негизи мен ойлоп калам да, бизде ошо той-пойлор болот, ажыраш аяк, баягы тозор аяк, ар кандай түштөндүрүү, таңдандыруу жана башка деп. Ушу тойлорду көрүп алып ойлойм да, биз деген ошол туугандардай эле экенбиз деп, индейцтердей экен. Кыргыз патлачы бар экен деп, казак патлачын көрүп, казактардын понтторун көрсөм такыр өзгөчө.
кыргыздардын поддорун көрсөм өзгөчө да, аны жакпайт да мага такыр. Ушул нерсе биз ушу экономикага кетсе, инновацияга кетсе кандай кыйын болмокпуз деп, ушу европейцтерге туруштук бермекпиз деп азыр тойлоп атып эле ушу кырылып кеттик окшойт деп ойлойм да. Булар да ушинтип кырылып кетти. Анан Сары баш эрик деген алгачкы жолу 1000-жылы Американы европалыктарда ачат. Бул деген биринчи Исландия кылып алыптыр. Исландияны көрүп, аякта баары жашыл экен, вулкандар жылытат экен, аябай жакшы жашаса болот экен, чөп өсөт экен, жан жаныбарлар бар экен, ошону көрүп туруп, анан ошо башка европалык калктар кызыкпасын ушул жерге деп туруп, аны муз арал деп коет да. Айсланд деп, муз жер деп коет да, Айсланд деп. Анан бирок чынын айтса бул аябай жашыл жер болот да. Андан ары барып туруп, андан ары барганда толугу менен муз каптаган килеген ошол аралды таптырып, аны ушул жерге баягы европалыктар барып үшүп өлсүн деп туруп, аны Гринланд деп коет да, баягы жашыл жер деп коет тескерисинче, адаштырыш үчүн. Анан кайра барып туруп ошол Американын жээгине алгачкы жолу түшүп туруп, аяктан анан аны Винланд деп атайт да, баягы виноград өскөн жер деп атап коет. Ушул жерден эрик сары баш баягы алгачкы викингтердин мындай үйлөрүн куруп жашап башташкан, бирок жергиликтүү индейецтер аябай агрессивдүү согушуп булар менен, анан акырында кырып салышат да колониясын. Бирок алардын издери табылды. Анан ушулар алгачкы европалыктардан, баягы Американы ачкан европалыктардан деп эсептелинип калат да. Бирок булар деген бекитилген жок, ачкан, бирок бекилип колония түзө алган жок да, индейецтер буларды кырып салган. Анан экинчи дагы бир ошо буга тарыхый эч кандай далил жок, бирок кантсе дагы муну айта кетиш керек. Дженхэ деген императордун баягы адмиралы болгон, Дженхэ деген. Ал адмирал бычылган адам да. Ал ошо императордун буйругу менен дүйнө жүзүн кезе баштайт дагы. Бир нече ушундай сапар жасап келет. Анан бир сапарында алардын жазууларында аябай Америкага окшогон жээктер сүрөттөлөт да. Дженхэнин ушул барган жерлери ушул болгон. Анан негизи Африкага чейин барып келген, Аравияга чейин барып келген, ушу Мадагаскарга барган, Индияга барганда ошо негизи Орто Азияда чейин барып келген, ошол жээктерине. Арал Таиландты өткөн, ушул алардын баарына биз чоң Сары императордун өкүлчүлүгүбүз, силер деген ошо бизге багындык деген кат жазып койгула, биз силерге болсо ар кандай ошол жибек беребиз, башка нерселерди беребиз деп алдап салдап, анан ушинтип сүйлөшүп койгондон кийин баары ошо беришкен. Мейли деп кагазыңды мен сага кол койдук, келе белектериң деп. Анан кайра келтирип мекенине айтат да, мынакей урматтуу биздин императорубуз Кытайдыкы, бүт дүйнө сага багынды, бүт дүйнө сенин астыңда деп, анан ушинтип айта бериптир да. Ушинтип Дженхэ анан ошо баягы Америкага жеттиби жеткен жокпу эмгичекти тастыктала элек. Анан тастыкталгандардан эң биринчи Америка Кошмо Штаттарын ачкан бул Христофор Коломбо болгон да, туура айтылышы. Орусча Христофор Колумб деп коёшат, бирок Коломбо аты. Ал деген ошо өзү венецианец болгон, Венециянын тургуну, жараны болгон. Анан ошо өзүнүн Венеция баягы өкмөтүнө барып туруп, ушундай мурунку баягы мындай Индияга, мисалы үчүн Тардесильяр тынчтык келишими болгон да. Тардесильяр тынчтык келишими боюнча Папа Римский ошо орто кылымдарда, мисалы үчүн кээ бир европалыктарга кандайдыр бир ошо параллелди бөлгөн. Ошол кезде эле глобус түзүшүп, астрономдор ширкөөнүн карама каршылыгына карабай Коперник утуп баары бир Жордано Брунону өртөп салса дагы, кийин ошол баары бир окумуштуулар пайда болуп Европада, алар глобусту тартышат. Анан жер шары глобус экенин так билишет да. Анан ушуну параллелдерге, далгаташыраталарга бөлүп, ошол географиялык көрсөткүчтөргө, анан ошол бир кайсы бир Тардесильярдык параллелден айтып алып туруп, ушу бир бөлүгүнө ошо испандыктар үстөмдүк кылса болот, экинчи бөлүгүнө ошо баягы британдыктар же болбосо ошо голланддыктар үстөмдүк кылса болот деп Папа Римдик ушундай мыйзам чыгарган. Ал мыйзам боюнча Тардесильярдык ушунун кандайдыр бир келишим менен
ушул эки топ европалыктар дүйнө жүзүн кезе баштайт да. Анан Индияда халифат пайда болгону бир кездерде халифаттын гүлдөп кеткен себеби ошол Кытай менен болгон жибек боюнча соода болчу да, жибек жана ошол татымдар, ар кандай специялар. Ошол специялар негизи орто кылымга чейин аябай баалуу нерсе болуп келген. Мына специялардын базарын европалыктар алып алалы десе, ошондо Осман империясынын күчүнө кирип, ошол кайра баягы жибек жолун бууп алып, тороп алып, буларга эчтеке алдырбай, европалыктарга эч кандай баягы өткөрбөй, арабтар менен осмондор, парстар баягы кошумча бийик баа менен сатып соода кылып, европалыктар ойлошот да, булар деген ошо Индиядан, Молук аралдарынан булар ушул специяларды алып атышат, Индиялардан алып атышат. Ушул Индияга биз деген башка жол табышыбыз керек дейт. Анан ошо глобусту алып алып, глобусту карап европейлер, ошол глобуста ошондо Америка континенти жок болчу, бир гана ошол Индия жана Европа өлкөлөрү тартылган болчу. Анан айтышат да, бул деген кызыктай турбайбы, биз деген мындай айланып эле глобустан башка жака 2-3 эсе көбүрөөк барып кайык менен акырында Индиянын башка жерине жетебиз деп, башка жээгине карама каршы турган. Анан булардын артынан туруп алып, биз деген кайра специяларды ошол кайра жол менен сатсак Европага, ошо араб менен Осман империясын монополиясын сындырабыз деген ушундай кандайдыр бир ниетке келишет дагы. Анан ошол план менен келип айтат да, Кристофор Коломбо ошо негизи испаниялык биринчи ошо Венециялык дочко айтса, Венециялык башчылары аны колдобой койгондон кийин Испанияга барып туруп, ошол жерде реконкистаны бүтүп, арабтарды жеңип, арабтар баягы Европаны басып алган болчу, Испанияны басып алган болчу. Ошол арабтарга каршы партизандык согушту реконкиста деп атап коюшкан. Ошол партизандык согуштан жеңип, кубалап, анан акырында ошо Изабелла Кастильская жана Луис Арагонский деген ушул эки киши Европадагы үстөмдүк кылып, басып алып, баягы бириктирип Испаниянын жерлерин, анан Эльсид деген ошо баатырдын жардамы менен бир кездерде. Анан алар так ошо маалда күчтүү Испаниялык империяны түзгөн болушат. Анан ушуларга эң күчтүү монархтар бүгүн азыр Европада испандыктар деп туруп, Коломбо келип туруп айтат да, силер мага акча бергиле, кеме бергиле, команда бергиле, мен деген ушинтип глобус менен аркасы менен айдап барып, Индияга барып, специя алып келип, силерди аябай бай кылам дейт. Анан жаңы эле согуштардан жеңип, аябай чоң күч топтогон, акча топтогон Изабелла Кастильская менен Луис Арагонский айтышат, мейли Коломбо, мен сага акча бар, Индияга жаңы жолду ач дешет да. Анан Колумб деген алгач барып туруп, ошо жер шарын айланып өтүп туруп Индияга келем деп барып, Америкага келет дагы. Анан бул Индиянын аркы жээги экен, окшош экен, баягы саякатчылар айтканга. Анан мен келиптермин деп, ошол Американы жаңы континентти бул Индия деп атап, анан жергиликтүү көргөн элдердин баарын индейцтер, индиялыктар деп коет да. Ошон үчүн англис тилинде индустар, мисалы орус тилинде Индияда жашаган элдерди индус дешет. Булар деген индейцтер дешет да, индийцтер дешет. Анан так ошондой эле индигеоз деп. Америкадагы ошол жергиликтүүлөрдү булар индигеоз деп, индейцтер деп аташкан да. Анан ошон үчүн адашкан да, ошол Индияга келдик деп ойлоп адашып аташкан. Анан Индияны ачып алдым, Индияга жаңы жол ачтым деп кат жиберип, ошо кайра артка келип айтып берип, ушул королдуку жолдон Таина деген полинезиялык элди ушул аралдардан таап, аны кокусунан баягы европалык уурлар менен жуктуруп алып, бул жерден бир нерсени айта кетиш керек. Европа эли миңдеген жылдар ошол ар кандай оорлар менен кагылышкан да. Чума, испанка грипп, мисалы үчүн ушу мурун деле грипп бар болчу, бирок аны айта алышкан эмес да, жөн эле анын чуманын бир түрү деп койгон да. Ошондо ар кандай холера Индиядан келген да, мисалы үчүн Европага. Ар кандай мисалы үчүн ушул
оспа деген, оспа бул баягы ар кандай котур да, котур оорусу менен, малдан жуккан котур оорусу менен ошол малдардан жугуп элге эпидемия болуп кырылып, аман калгандар иммунитеттер пайда болуп, ошондой баягы иммунитеттүү аябай, бирок ичинде аябай көп вирустар бар эл болуп калган испандыктар. Анын малдары да ошондой болуп калган да, мисалы үчүн ошон үчүн булар келип туруп тайына эли менен сүйлөшүп, мындай кээ бир элдерин таарынтып, тайына аябай мындай назик, мындай тынчтыкчыл эл болчу да. Алар ошо кыздарын алып, баягы зордуктап, аял катары алып алып, ушу Коломбода ушуну жакшы көрчү экен. Анын бир нече ошо индиялык аялы бар болчу, бир нече балдар төрөлгөн болчу да Коломбодон. Анан испандыктар ошентип эркектерин өлтүрүп салып койгондон кийин, анысына аз келгенсип дагы баягы оорулар жугуп, анан көп элдери, элдин 70%-на чейин тайына кырылып кеткен да, тез эле. Акырында анан 100% кырылып кеткен. Баягы испандыктар күч колдоно баштап. Так ошондой эле бүт элдер менен, индиялык элдер менен, ошо америкалык элдер менен пайда болгон да ал нерсе, ал бале. Кайсы гана жака европейцтер келбесин, бир чүчкүрүп койсо эле бүт өлдү. Жарым айыл индиялык айылдары, кыштактары тез кырылып кетет да, анткени ушул ооруга эч кандай иммунитет нөл да, индейецтердики. Европалыктар ошо бир нече жылы кырылып иммунитет пайда кылса, булардыкы индейецтердики нөл. Ошентип вирустардан эле бир 7-8 миллион индеец кырылды деп эсептелинет да, ошо эки континентте тең, түндүк, түштүк Америкада тең. Ошентип эле тайына элин коркусунан кырып салат Колумб. Анан Колумб ачкандан кийин өлгөнгө чейин билбейт да ошо баягы эмне экенин, кандай континент экенин. Бирок бул жаңы Индияны ошо Вест Индия деп коюшат Европада. Изилдеш керек болот. Анан изилдегенге, мисалы үчүн, Америго Веспуччи деген киши чыгат. Америго Веспуччи барып туруп ошо бүт Түндүк Американы, Түштүк Американы кезип, ачып, эки континент экенин түшүнөт бир маалда. Айтат, бул Индия эмес, бул деген эки башка континент деп айтат да Америго. Америго карталарга жазат, могул деген түндүк континент, могул түштүк континент. Индия такыр башкача. Булар Индия эмес, мен силерге 100% берем. Буларды айланып өтсөк дагы бир нече жаңы жер ачабыз деп айткандан кийин, кайткандан кийин аны баягы географиялык окумуштуулар Европадагы айтышат да, Колумб ушул континенттерди ачса да, бул Индия деп ойлогон, а бул болсо башка жаңы континент турбайбы? Анда ушул жаңы континенттин урматын атын Америка коелу деп, Америгонун атынын урматына деп туруп, Америго Веспуччинин урматына анан түндүк жана түштүк Америго деп атап коюшат да. Анан түштүк, түндүк Америго, ушинтип Америка деген атка конот да. Ага чейин бул жөн эле Индия болчу, Вест Индия болчу. Индиянын баягы батыш жагы деген аталышы болчу да. Азыр болсо Америго Веспуччинин жардамы менен Америка болуп калып атат да. Анан түштүк Америкага болсо Эрнан Кортес келет дагы. Эрнан Кортес өзү аябай баягы мыкачы, согушчул адам болгон Европада. Европада ошо кездерде тынбай согуштар болуп атат. Испаниялыктар, англиялыктар ортосунда, франциялыктар ортосунда, жаңы түзүлүп жаткан ушул мамлекеттер ортосунда жаңы империялар пайда болуп, мамлекеттер пайда болуп, жоголуп кетет ошол империялар, мамлекеттер, эли кырылып. Анан ушундай кандайдыр бир аябай чоң элди кыргыч Эрнан Кортес ошо түштүк Америкада алтын бар экен деген китептерди баягы алгачкы ошо тыңчылардан уга баштайт да. Анан кой алтын табалы деп, анткени жергиликтүү тайыналарда, мисалы үчүн, Колумб алтын тапкан да, көргөн. Тайыналардын колунда мындай ар кандай баягы алтындан жасалган ошо аспаптар же болбосо кооздуктар, зер буюмдарды көрүп, бул кайдан алдыңар деп туруп, ошо кыйнап эле, тайына элин кыйнап, анан кийин ушул ар бир баягы аралга барып, аларды кыйнап эле, алтын кайдан алтын деп ушинткенден, анан кайтканда аябай көп табак, баягы тамеки, ошо картошка, маис, жүгөрү бүт баарын алып келгенден кийин ушул нерселер аябай бай кылат да, ошо анын экспедициянын менен кошо жүргөн адамдарды дагы, соодагерлерди. Анан ушуга аябай байып, Коломбо аябай жыргап, мен дагы алтын алып келем деп бир нече жолу Америкага барып келет, анан жолдон өлүп калат да. Эрнан Кортес болсо бул баягы тайыналарда алтын бар экен, бирок
аларды баягы кыйнап сураштыргандан кийин кээ бир ушу индеецтер айтып берет да, тиякта эме инка, майя, ацтек деген элдердин чоң мындай мамлекеттери бар. Ал мамлекеттерде мындай алтындардан имараттар курулган деп айткандан кийин Эрнан Кортес көзү түбү эле кан куюлуп, мен ушул алтынды алып алам деп, ошо армияны жыйнап, барып туруп конкиста кылам деп, конкистадор атка конуп, анан Теночтитлан шаарына 1518-жылы Веракрус, Мехико шаарларына кол салат дагы Монтесума 2 императорун ошо кол салып, аны менен согушуп, ошо кол сала баштайт да майя ацтек элдерине. Андан кийин ошо эң алгачкы жолу толугу менен глобусту кезген киши Фернан Магеллан болот 1520-жылы. Фернан Магеллан бара калып туруп ошо баягы Американын Магелланов пролив деп аталат, Магеллан булугун ачат. Түндүк Американын баягы эң четки учун ачат, 1520-жылы кезип өтөт. Анан ошо толугу менен жер шарын айланып чыгат дагы Филиппиниге чейин жетип, Малук аралдарына жетип, Коломбонун планын аткарган киши болуп калат да Фернан Магеллан. Осмон империясынын жана араб халифаттарынын ошо тозуп калган жибек жолду жана специялар жолун бул табат да, бул баягы специялардын мекенин табат Филиппинада, Малук аралдарында. Жана ошол жерден специяларды алып алып, алгач жолу ушул испандык жана голланддык, бул деген голланддык компаниянын болгон өкүлү акырындап Европага алып келе башташат дагы баасын түшүрүп ишет. Бул нерсе халифат менен Осмон империясынын ачыкчалай соодасын түшүрөт да, монополиясын сындырат. Ошентип Европа кайра күчтөнө баштайт. Ошентип Фернан Магеллан ачкан жол менен ошо специялар ташыган европалыктар экономиканы бурдуруп, халифат менен Осмон империясын күчсүздөндүрүшөт да, мындай айтканда. Ошондой нерсе болгон болчу. Фернан Магеллан ушундай иш жасаган. Ал деген өзү баягы толук жерди кезип атканда өлүп калган жолдон. Анын бирок баягы полинезиялык кулу дүйнө жүзүндө алгач жолу толук жер айлануу, глобалдык ушундай кандай бир жер кезүү өткөргөн деп эсептелинет да. Анан Кортестин артынан Франциско Писаро бара калат. Перуга барып туруп 1530-жылы Инка Атауальпага кол салып, аны барымтага алып, ушу эгерде сенин элиң алтын алып келсе, ошо биз деген имараттын үйдө жагына толтургучудай, анда сен кой берем десе, Атауальпа айтат: силерге алтын эле керекпи деп. Анан элине айтат: алтын алып келгиле деп. Ошол негизи Инка элинин ошо өкүлдөрү барып туруп алтындар жыйнап, бир бөлүмдү потолокко чейин толтуруп беришет. Писаро аны көрүп туруп: силерде мындан да көп алтын барбы? Ушунча көп алтын барбы? Анда ушундай дагы 3 бөлмөнү толтуруп бергиле дейт. Анан дагы 3 бөлмөнү толтуруп беришет. Анан дагы 4-5 бөлмөнү толтуруп бергиле дегенде, индеецтер айтышат да: ал башка алтын жок деп. Силер мени алдап атасыңар, силерде алтын толтура деп Писаро ушул Атауальпаны кыйнап өлтүрүп салышат да. Өлтүрүп салгандан кийин Инка Атауальпаны өлтүрдү деп индеецтер кол сала баштайт Писарого, конкистадорго. Аябай чоң согуштар болот, бирок баягы европейцтер алып келген оорулардын байкап европейцтер, бул индеецтер оорулардан өлөт турбайбы деп, атайын ушул баягы оспа менен ооругандардын баягы кийимдерин, буюмдарын атайын Европадан бери алып келип, атайын баягы кемелерге катып алып келип индеецтерге таратып ыргыта баштайт да, индеецтер ооруй баштайт. Ушул жерден мисалы үчүн Кортес менен Писаро миллиондогон адамды вирустар менен өлтүргөн да. Ошо Түштүк Америкада согушуп атып, кичинекей отрядтар менен, мылтыктар менен булар индеецтерди коркутуп атып, анан баягы сот кийим темир менен толугу менен баягы жамынгандан кийин булар индеецтердин куралына эч кандай мындай өтүмдүү эмес болгондуктан булар аябай терминаторлордой эле баягы индеецтерди кырышат да, аябай кырышат. Бирок индеецтер биринчи коркуп, аттардан коркуп, ошол эмелерден корксо дагы, мылтыктардан корксо да, аркебузалардан, акырында индеецтер түшүнөт да, булар деле өлөт, испанецтер деле өлөт.
буларды деле жеңсе болот деп акырында катуу каршылык көрсөтүп башташат да. Каршылык көрсөтүп баштаганда булар чептерди куруп, чептердин ичинде жашынып алып, индеецтердин соккуларына каршы ушундай чептерден сактанышат жана өзүнүн баягы мекенине жиберишет да каттарды. Баягы атайын экспедицияларды бизге дагы алып келгиле деп, дагы ушул желдеттер керек, дагы ушул кандайдыр мылтыктар керек, октары керек, согушуп атабыз, согушка керек да. Анан Папа Римдикке баягы кандайдыр бир каттар жазышат. Индеецтерди ушул биз деген христиандыкка алып келебиз, ошон үчүн бизге жардам бергиле деп. Биз деген динге алып келебиз, таза динге, анык динге буларды кайрыйбыз дегенде Папа Римдик буларга дагы өз батасын берет да. Кой анда, аякта индеецтерде шайтан баягы астына, окуусунун астына кетип калыптыр. Буларды азыр чиркөө астына, Кудайдын астына алып келебиз деп, алар дагы ушундай колдоо беришет да. Ушинтип анан индеецтерди булар эң күчтүүлөрүн атып, алар менен согушуп, эң алсыздарын вирустар менен өлтүрүп, эң мындай кошо иштешкенге даярларды христиандыкка өткөрүп, үйрөтүп, испан тилине акырындап булар өзүнүн тамырын ийгизе башташат дагы. Көп учурда ийгиликтүү тамырлары жайылып кетет. Булар деген эмнеге ушул испандыктар Кортес жана Писаро Түштүк Америкага келчи? Булар бир легенда окушкан Эльдорадо боюнча. Эльдорадо деген бул деген кандайдыр бир Испаниялык мифтер боюнча Түштүк Америкада шаар да, толук имараттары алтындан жасалган. Жана ошол Эльдорадода хан бар дейт. Ал хан деген негизи бул чын эле Түштүк Америкада алтындан көп буюмдар тапкан европейликтер. Ошол алтындар бир нече галеон менен чыгарылышкан да, ошол Түштүк Америкадан. Ошол галеондор, испаниялык галеондор Түштүк Америкадан ошо Түндүк Американын жээги менен баратып Испанияга. Испанияда супер инфляция пайда кылышкан да. Анткени алтындын аздыгынын жардамы менен алтын экономиканы жакшы мындай баккан да Европанын. Бирок алтындын көлөмү көп болуп кеткенде, анын баасы эчтекеге турбай, бул баалары баягы өзүнүн нугун, өзүнүн кунун жоготуп алган да алтын. Алтын көп болгондуктан баалар тез өсүп кеткен. Баалар өсүп кеткендиктен алтындын куну мындай өтө өзүнүн баалуулугун жоготкон. Жоготкондон кийин аябай катуу Испанияда кризис башталган. Ошон үчүн эгерде урматтуу ошол угармандарым, кээ бирлер мага комментарийге жазган да, ошол эгерде Кыргызстандын сомун алтын менен бекитсек кандай депчи, доллардан баш тартсак кандай деп. Алтын менен бекитсек Испаниядай болобуз, туугандар. Испанияда ошо алтындын баасы тез түшүп кеткен. Алтындын көлөмү көп болуп кеткен, эгерде сатпаса, көп кылса. Ошо анан экономикасы кыйраган, эч ким иштегиси келбей калган. Алтынга ар бир үйдө бир нече алтын бар болсо да, бир мындай сандык алтын бар болсо да, ал алтынга эчтекени алууга мүмкүн эмес болчу да. Ушун экономикасы талкаланып, урап кеткен ушу Испаниядагы. Бул деген Испанияга кандайдыр индеецтердин каргышы тийдиби деп ойлойм да. Анан бул испаниялыктар да укканда бир инкалардын салттары бар дейт. Ханын алар ушул алтынды чаң кылып туруп, анан үйлөшөт адамга. Анан үйлөгөндө бүт адам ушул алтын менен жабылат. Анан ошо күн батышта ал ошо Кудайга жалынат, баягы Кетцалькоатльди чакырат, же болбосо баягы асманга жалынат, күнгө жалынып туруп, анан баягы акырында анын денесиндеги алтынды сууда ушул жууп салат деп айтышат да. Анан жууп салгандан кийин суунун ылдый жагы толук алтын кум, өйдө жагы болсо алтындан курулган шаар деп айтышат да. Ушул легенда эч бир чындыкка жатпады. Бир да адам ушул Эльдорадону таптым, же болбосо алтын кишинин алтын байкадым деп айткан жок. Бирок ушул жазуулар испаниялык ар кандай китептерде көп болчу. Анан ошол эсебинен испаниялыктардын Түштүк Американы тонойбуз, алтын алабыз дегендер тынбай койду да ошол агымы. Ошол эле кийинирээк Орусиялык Аляскаларды басып алышат. Орусияда Алясканы куруп туруп, аякта чептерди куруп, чиркөө куруп, Алексей Баранов деген болот. Ал деген ошол Орусиядагы Аляска азыркы Оймекон шаарынан баштап, мисалы үчүн ошо Ном деген шаар бар Аляскада, ошол тарапка чейин баягы
толугу менен ошо экспедицияга камтыйт. Аляска Орусияныкы болот да. Анан кошумча дагы Орусия Алясканын ээлесе ошо Американын континентинин бир топ бөлүгүн ээлемек болчу. Бул деген 1.519.000 километр квадрат да. Негизи бирок Орусия ал баягы жерден толугу менен бүт кундуздарды атып өлтүрүп, боберлорду атып өлтүрүп, анын терисин шылып сатып Европага, аяктан алтын издеп таппай коюп, аяктан бүт тирүү жандыктарды кырып, Алиут инуиттер менен согушуп, ошол Дежневтор, ошол мисалы үчүн казактар алиуттарды геноцид кылып өлтүрүп ушул Аляскадан. Анан ошо бул жерде эл да жок, бул жерде жаныбар да жок, кой бул жерден эчтеке таппайбыз деп, анан Орусияда кризис болуп жатканда Екатерина кезинде 1667-жылы 30 мартта Вашингтондо ушул жерин $7,2 миллион башкача айтканда 1 километр квадрат үчүн $4,74 сатып ийишкен дагы, сатып ийип туруп, ой жыргадык, ой бул деген мындай каар менен жамынган эч бир жаныбар жок, эл жок жерди Америкага сатып салдык, америкалыктар акмак экен деп өлө эле жыргашкан болчу. Кийин ушул жерден Аляскадан анан Клондайк табышат, баягы алтын кендерин табышат америкалыктар. Ошондо орустар алгач жолу өкүнүшөт да, биз деген алтын кендерди сатып салган турбайбызбы чоң, туй ата деп. Анан кийин дагы 20-кылымда бул жерде нефть ачышат, аябай чоң нефть запастарын. Мына ушул жерден анан Советтер Союзу туй ата Алясканы кантип кайтарсак экен деп башын тырмап баштайт да. Ошентип Аляскага ээ болгон орусиялыктар анан ушинтип Алясканы берип салышат америкалыктарга. $7 миллион. Азыркы Кыргызстанда эгерде карасак, борбордо 4-5 особняктын эле баасы экен да. 4-5 особняктын баасына 1.519.000 километр аянтта сатып алса болмок экен да ошо кездерде. Аляска менен Чукотканын жашоолорун эгерде салыштырсак, бир кыйын да азыркы мисалы үчүн учурда. Азыркы учурда ошол Чукоткада ошо лора витландардын саны азаюуда. Ошо 50.000 киши эле жашайт. Ал эми Аляскада ошол эле Ном шаарларында, башка шаарларында 700.000 кишиге чейин өстү. Калк жашоо деңгээли бул жерде абдан жогору. Бул жерде баягы небоскрептор курулган, цивилизация урган. Бирок бир нерсеси жалпы бир эле да, ошо лора витландар дагы Чукоткада, алиуттар дагы баягы эме Аляскада алар ошо арак ичет, өлө арак ичет да, ушунусу жаман да. Ошо биздин баягы ата бабаларыбыз өзүбүздүн дагы каныбыз ошо аракка туруштук бере албай атабыз да. Эң кичекте ошо көп киши аябай бизде да, ушуларда да көп ичишет да. Туугандар да көп ичишет. Ушул начар нерсе да, мисалы үчүн бул улутту өлтүргөн нерсе деп эсептейм. Анан эскимостор мисалы үчүн мындай көрүнөт, көрүп атасыңар. Эскимостор бул баягы Чукотканын суу жегинде жашаган эл, киттерге аңчылык кылган. Лора витландар ушундай баягы континенттин ичиндеги эл, аябай согушчул, күчтүү, кыран, ал боюнча да өзгөчө видео кылгам. Инуиттер мынакей эскимостордун баягы Аляскадагы туугандары. Анан орустар дагы Аляскадан сырткары ошол эле Александр Баранов кундуз терисин жыйнайм деп Форт Росс дегенди курат да. Эмеде Калифорнияны басып алат. Калифорнияны басып алып туруп 1812-жылы 1841-жылдары ошол жерден үстөмдүк кылып чиркөө куруп, кайра чеп куруп, орустар ушул Калифорния орустардыкы деп жарыялашат да. Анан жашап келишет көп жылдан бери. Анан негизи Америка Штаттарда ошол эле жылдары колонизациялоо башталат да. Мисалы үчүн колониалдык Америка алгачкы жолу ушул 1609-жылда ошо баягы британдыктар келип отурукташып, карап, ачып, эң биринчи Джеймстаун, Вирджиния колонияны негиздешет да. 1790-жылга чейин 13 колонияны ачышат. Акыркы Род Айленд АКШ Конституциянын ратификациясы жаңы штаттын бир бөлүгү болуп калганы жалпы кабыл алынган да. Анан негизи ушул жерден ким колонисттердин негизи болуп, эң биринчи аскерлер болгон да, англиялыктар келип туруп ачып алып, ушул жер биздин Англияныкы болот деп чеп курушат. Анан ушул жерге баягы
халк жетпейт экен, баягы иштегенге, тамак аш чыгарганга, баягы жашаганга, кандайдыр бир иш аракеттерди кылганга, экономика курганга калк керек деп айтышат да. Ошондо алгачкы Mayflower деген компаниялар пайда болот. Mayflower деген негизи ошо кемени арендага алышып, ошол кеменин жардамы менен Англияда пуритандарды, мисалы үчүн Англияда англикандык чиркөө болгон. Англикандык чиркөө бул деген Рим папасына оппозициялык чиркөө, католиктерге чиркөө болгон. Бирок аларга өзүнүн баягы ичинен кальвинисттер деген ушул секта чыгат да. Кальвинисттер ошол эле христиандар, бирок баягы бизде өзгөчө башкача бир кандайдыр бир көз караш бар ушул Кудайдын сөзүнө. Биз деген, мисалы үчүн, бизге чиркөө кереги жок. Биз деген ошол түзмө түз эле Евангелияны алып алып, ошол Кудай түзгөн китепти алып алып, ал китеп боюнча жашайбыз дегендер да. Ал китепти, мисалы үчүн, тайманбас кармансак, Кудай ошого ыраазы болот. Биз деген түзмө түз Кудай менен сүйлөшөбүз, бизге ушул бир эле пастор керек, бизге чиркөө, папа кереги жок деп айтышат да. Анан ошону, силер оппозиция экенсиңер. Силер деген ушул чиркөөгө каршы сүйлөткөнсүңөр деп англикандык чиркөө буларды куугунтуктай баштайт. Пуритандар, кальвинисттер, пуритан деген сөз бул тазалык деген сөз да. Тазалык бүт баягы эмне жазылса Евангелийде баарын аткарган кишилер да. Анан буларга каршы репрессиялар кыла баштайт англикандык чиркөө. Булар Mayflower деген ошол кемени алып туруп ижарага, анан баягы Америкага качышат да, жаңы колонияларга качабыз, ошол жерден жашайбыз деп. Качып туруп, келип туруп, кальвинисттер Лондон жана Плимут компанияларынын жардамы менен ошо Плимут негизи ошо алгачкы колония, Вирджиния колониясын түзүшөт дагы, Вирджиния колониясына отурукташат. Анан ушул жерден алгачкы баягы өлө башташат да, жашап баштаганда аябай мындай климат начар да, аябай эчтеке өспөйт. Алар отургузган баягы жер жемиштер такыр бул жерден Европадан жакшы өссө, Америка жеринен такыр өспөйт. Куурап кетет, ачкаччылык, оорулар болуп атат. Индейстер келип, чокойлордон паунилер болушкан да, ошол кездер могавктар болушкан, келип алып туруп, эмнесиздер, ачка болуп атасыңарбы? Келгиле анда силерге биз эметели дейт да, баягы жардам берели деп индейканы аңчылыкка барып алып келишет. Индейкаларды алып келгенде Америкалык колониялардын көбү ушул индейканын эти менен аман калышат. Аман калышып, анан ушул күндү алар деген ыраазычылык айтуу күнү деп жарыялап, эмгичекти майрамдап келишат да. Ошол индейстер алгачкы колонисттарды ачкачылыктан сактап калган үчүн ошол баягы баарына ыраазычылык, рахмат айтуу күнү деп майрамдашат. Эмгичекте индейканы ошол үстөлдүн үстүнө коюшат да, ошол күндөн баштап. Анан албетте булар дагы өзүнүн ооруларын алып келет, индейстер ооруй баштайт, өлө баштайт. Ушуну байкап калышат колонисттер. Анан индейстер баягы пататтарды, картошканы отургузганды көрсөтүшөт, майыс отургузганды өздөштүргөнгө жардам беришет да. Анан булар аларды карап, кандай жергиликтүү жер жемиштерди өстүрүш керек экенин түшүнүп, акырынтып жергиликтүү жер жемиштер өстүрө баштайт дагы. Бутуна тура баштайт да ушул алгачкы колонисттер. Ушинтип алгачкы колониялар бекитиле баштайт. Анан албетте 13 колонияга чейин өсүп кетет. Анан Англия менен Испаниянын ортосунда согуш болуп кеткенде 1585-жылы, 1604-жылы ошол чоң армадалар Англияныкы жана Испанияныкы Европа жанакы Ла-Маншта, Атлантикалык океанда согушуп жүрсө, ошол колонияларга да бул согуш жетет дагы. Колонияларда бул согушту баягы армияны жетишпегендиктен пираттарды колдоно баштайт да. Анан алгачкы Джон Морган жана ар кайсы баягы ошо пираттарды колдонуп, мисалы үчүн королдук британиялык айтат да, испаниялык галеондорду силер ошо алтын менен болуп аткан токтотсоңор, 25% мамлекеттики, калганы силердики деп атайын капердик лицензия беришет да. Капердик лицензия бергенден кийин пираттар, биз деген кылмышкер эмеспиз, бул деген мамлекеттик кызматчыбыз деп алар деген ушул кол сала башташат дагы. Бирок баягы тилекке каршы, англиялык королдуктун тилегине каршы көп учурда бүт байлыкты өзүнө калтырып турушат да, королдго эчтеке жибербей коюшат. Ушинтип пираттык башталат дагы. Анан алардын борбору Тартуга ушул аралы болгон 1640-жылдары. Куба, Эспаньола ушул тараптарда. Анан пираттык
нерсе бир нече жыл тынбай болуп, акырында мисалы үчүн ушул Морган пират 10-15 жыл пираттык кылып туруп, акырында Америка Штаттарына келип пенсионер болуп JP Morgan банкын ачат да. Ушинтип мисалы үчүн мурунку пираттан башталган иш аракет азыркы эң бир күчтүү банктардын бири болуп эсептелинет да. Ошондой эле дагы бир нече пиранттар ошондой жолдо өтүшөт. Франция менен жана Англия согушу болот 1689-1697 жылдары. Иракездер биримдиги Франциялар менен биригип англиялыктарды жеңет дагы. Канаданын тегерегиндеги чоң суулардын тегерегин басып алышат дагы. Ошол жерден анан азыркы Канаданын башаты деп эсептелинет да. Ошол Канада түзүлө баштайт акырындап. Анан Канада түзүлүшү 1690 жылы Аусбург лигасынын жардамы менен болот. Бул жерде индейстер, француздар жана ошо француздар жана индейстер менен кошулган ошо мурунку англичандар азыр болсо ошо жаңы бийликке иштешебиз деген Квебек чабуулуна катышат дагы англиялыктар менен. Анан Квебек чабуулунан жеңип, акырында ушул жаңы чек ара коюшат дагы. Ошол чек арадан өйдө жагы азыркы Канада боло баштайт да. Анан ошол жерден иракездер аябай катуу катышат. Иракездер эң негизги жоокер болуп эсептелинет да. Эки жакка тең иштешет. Гурмондор мисалы үчүн ошо англиялыктарга кызмат кылат да. Иракездер болсо франциялыктарга кызмат кылат. Гурмон эли ушул согуштан кийин толугу менен кырылып жок болуп кетет да. Иракездер эли аябай азаят дагы. Анан кийин жок болуп кеткенге дагы мүмкүнчүлүк болот. Негизи ушу Америка Штаттарынын бир эле байлыгы кундуз болчу да. Кундуздун терисин жыйнаш үчүн башында Голландиялык Батыш Индия компаниясы түзүлөт. Анан ошо Даниялык Батыш Индия компаниясы түзүлөт. Франциялык Батыш Индия компаниясы түзүлөт да, Шведтик Батыш Индия компаниясы түзүлөт. Анан ошо негизи бүт баары ошо 1621-1805 жылдары ушинтип ишке киришет дагы, иш кылышат. Ушул компаниялар баягы Түндүк Америкага кирип, индейстер менен согушуп, аңчылык кылып, терилерди жыйнап, кундуздардын терилерин Европага сатып, ушинтип байлыкты топтоп турушат да. Анын тегерегинде дагы ошо чыгыш жана түндүк колониялар пайда боло баштайт да, ушул Канаданын тегерегинде. Ошон мисалы үчүн кундуздарды ушундай баягы өндүрүштүк масштабтарда жыйнагандыктан ошо көп кундуздарды кырып салышат да, көп баягы жан жаныбарларды жокко чейин, жок болгон тетесине чейин жеткизишет да, ушундай нерселер болот. Анан ошо 1773 жылы англиялыктар колонияларга баягы согуштардан Испанияны жаңы жеңишти. Франция менен согуша башташты, Франциядан жеңилишти да, кээ учурда жеңишти. Бирок Англияга, Британияга аябай көп акча керек болчу. Алар деген атайын колонияларга Гинея деген акча бирдигин киргизет. Анан ошо инфляция болуп кетпеш үчүн Испанияныкындай. Анан ошо Гинеяны жыйнашып, ага салык салышат дагы. Салык жыйнай башташат колониялардан. Салыкты жыйнаш үчүн анан негизи ошо британиялыктар Британияда чыккан баягы өзүндө өндүрүштүк революция болуп кетип, алар чыгарган чай жана ушул кездемелерди колонияларга сатышат аябай кымбат баада. Бул нерсе анан кошумча дагы салык алышат да. Бул нерсе колонияларга жаккан жок. Колониялар кыйраган, кедейленген ушундай жагдайдын артынан. Анан колониялар буга чоң каршылык көрсөтө баштайт дагы. Анан ошондо Бостон чай ичүүсү деген нерсеси пайда болот да. Ошол жерде анда Могохоктордун баягы магавтардын кейпин кийип, ушул жергиликтүү европалыктар, колонисттер, колонияда жашоочулар, алар келип туруп ушу бүт баягы Британиядан алып келинген чай жана кездемелерди, негизи чайды ушу Бостон булуңуна ыргытып салышат дагы. Бостон булуңу ошол жерден карарып кетет да суусу. Ошентип алгачкы жолу булар деген Британиянын өкмөтүнүн баш ийби коюшат жана Британия өкмөтүнө айтат: бул нерсе аябай начар кылганыңар дейт. Эми болсо бүткүлө силерди жаза тартасыңар дейт да. Ошентип анан ошо жергиликтүү баягы алгачкы пуритандардан түзүлгөн, кальвинисттерден түзүлгөн жана ошо түшүнүш керек да, негизи эмнеге Америка Штаттары аябай тез байый баштады. Биринчиден, булар пуритандарды жибергенде, өзүлөр качып келгенде англикандык чиркөөдөн пуритандардын идеологиясы мындай: эгерде сенде байлык топтолсо азыр, ошондо сени Кудай сүйөт.
Бирок сен топтогон байлыкты дайыма баягы ишке киргизиш керек да. Ошон үчүн сен канча байлык топтобосоң, ошол бойлук кайра ага аспап алып, ага кандайдыр бир жабдык алып иштетишиң керек. Эгерде баягы ошондо сен жардам беришиң керек. Сенден тапкан 10% акчаң кандайдыр бир кайрымдуулукка кетиш керек. Эгерде сени Кудай сүйбөсө, анда сен иштеп туруп Кудайдын сүйүүсүн аласың. Эгерде сен иштебесең, Кудайдын сүйүүсүн албайсың. Ошон үчүн өлөрчү иштешиң керек. Эгерде мисалы үчүн сен деген кандайдыр бир кылмышкерди иштетип туруп, анын байлыгына түзүлгөнгө жардам өбөлгө түзсөң, анда сен бейишке барасың деп. Булар деген Европадан кылмышкерлерди талап кылышат да, бизге жумушчу кол керек, кылмышкерлер жибергиле деп. Анан ошол Европада бүт кылмышкерлер, адам өлтүргүчтөр, уурулар, мыйзам бузгандар, оппозициялар бүт баары ошо Америкага жиберилет да, биринчи алгач колонисттерге. Анан булар деген өлөрчө иштетилип, албетте баягы күнү түнү эмгек жасап байлык топтошот. Түндүк штаттарда ошол байлыкка тез эле жабдыктарды ала башташат дагы, аны кайра иштетишет да. Анан ушундай да, сен деген чынчыл болушуң керек, сен өлөрчө иштешиң керек. Иштегенден кийин баягы тапкан үзүрүң бул Кудайдын сага берген ыраазычылыгы, Кудай сени сүйгөнүнүн белгиси. Эгерде сен ошол байлыкты кучактап алып кармап калсаң, отуруп калсаң, же болбосо ысырап кылып корото баштасаң, анда сен кайра Кудайдын каарына каласың. Ошон үчүн мунун тапкан байлыгың баары кайра кайрымдуулукка жана кайра ошо коомчулуктун жашоосун жакшыртканга кетиш керек деген ушул идеологиясы болчу да булардыкы. Ушул идеологиясы менен бүт Американын идеологиясы пайда болду. Америкалык кандайдыр бир кыял деген нерсе пайда болду да. Америка бул деген эксперименталдык өлкө, бул деген баягы бүт дүйнө жүзүн кандай жашаш керек экенин үйрөтүүчү өлкө, бул деген цивилизациясынын туу чокусу, бул деген Кудайдын сүйгөн жери деп. Мисалы үчүн Америка Штаттарында 90% калкы Кудайга ишенет да. Алар баары көбүнчө ушул кальвинисттер. Кальвинисттер бул деген эми кээ бириси бөлүнүп кеткен да, баптист болуп бөлүнүп кеткен, башка ушундай диндерге. Германиялык амиштер мисалы үчүн пайда болгон, алар такыр техникага, Кудай техниканы сүйбөйт деп техникасыз жашашат да, баягы 19-кылымдын технологиялары менен. Ошондой ар кандай баягы тагымдардын аркасы менен Америка Штаттарынын идеологиясы түзүлгөн. Америка Штаттары идеологиясы ошол да. Эгерде сен акчаны топтой алсаң, демек сени Кудай сүйөт. Эгерде акчаны топтоп алып үстүнө отуруп алсаң, анда Кудайдын каарына каласың. Ошон үчүн кайра акчаны ишке киргизишиң керек, инвестиция кылышың керек. Кайра ошол акчаны иштетишиң керек. Иштетсең, анда Кудайга жагасың. Анан кайра башка элдерге дагы ошо катуу иштетип туруп, алардын эмгек үзүрүлүн жедирсең, анда ошол Кудай сени бейишке жиберет деп. Ушул ишеним менен алар өлөрчө иштешет да, ошол ишеним турат. Анан ушинтип алар иштеп баштаганда, үстүнөн салык кошулганда, салык 10%дан ашып кеткенде, Кудайга жакпаган салык, мындай салыкка макул эмеспиз деп, ушул Британия империясына каршы чыгат да. Каршы чыккандан кийин согушка дайындана башташат да. Согушка дайынданып баштап, анда эмесе ушул Америка Штаттарынын ошо өзүнүн баягы эгемендүүлүгүн үчүн согуш боюнча анан кийинки чыгарышта берейин. Ушу менен азырынча токтотолу. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.